Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 7 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын престижный сонун району болуп эсептелген ак тилектен сатыла турган өтө сонун бир чоткий үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй барыңыздарга эле жагат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүргөнгө аракет кылам. Мен турган жер туугандар бул ак тилектеги мына ушул престиж банясынын бет маңдайында турам. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы ушул банянын алдына келесиздер. Бет маңдайындагы мына ушул асфальт көчөгө кирип, ичкериге болжол менен түп-түз 1 километр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта 3-көчө жайгашкан. Ошол 3-көчөнүн орто тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле 3-көчөдө мына ушул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Азыр колдон келишинче көргөзүп толук маалымат алып берген аракет кылам. Кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Көчөлөрүн көрүп атасыздар туугандар. Мына ушундай орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Столбаларына дагы прожекторлор орнотулган. Кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат экен. Мына ушундай туугандар. Анан бул сатылуучу үйгө сиздер мен жана көрсөткөн ак тилек престиж тараптан кирип келсеңиздер болот. Кааласаңыздар Коргон айылын билесиздер, западный тарапта жайгашкан. Ошол западный тараптагы Коргон айылы аркылуу дагы ушул үйгө келсеңиздер болот. Коргон 3-көчөсүндө жайгашкан бул үй туугандар. Мына ушундай. Чек арасы туугандар мына ушул жерден башталат дагы. Чек арасы ушул жерге чейин болуп калат. 4 тарабы тосулган, чек аралар такталган. Мына ушул чоң баратан ачып кирип келе бересиздер. Так, жери туугандар документ боюнча 5 сотых экен. Анан мындай фактически мындай эсептегенде 6 сотых чыгат экен. Мына ушундай үйдүн алды, коросу өтө кеңири, жашылдандырылган үйдүн алды. Оң тарапта кран дагы орнотулган, сол тарапта болсо өзүнүн сырткы ажатканасы бар экен. Ушул ажаткана центральный канализацияга уланган экен. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар туугандар. Документтери так, кызыл китеби бар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде суу, свет, природный газ, центральный канализация, домдо не болсо бүт бардыгы ушул жерде бар туугандар. Мынакей бул жакта болсо 4 бөлмөдөн турган жаңы салынган үй жайгашкан 4 тарапта. Ылдый тарабында подвалы дагы бар. Салынганына 3 жыл болуптур. Узун турасы канча эле? 12ге 11 экен. 4 бөлмөдөн турат. Бышык кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Крышасы жабылган, үйдүн ичи сырты өтө сонун болуп ремонт болгон туугандар. Салынганына 3 жыл болуптур. Үй ээси айтып атат, мындай жакшы ниетте, жакшы качествода салганбыз, бүт бардыгы сонун дейт. Азыркы учурда үй ээлери башка жака көчүп кетип атат экен, жумуштарга байланыштуу. Ошол себептен айла жоктуктан гана сатып алабыз дейт үй ээси. Анан үйдүн сыртында көрүп атасыздар, могул жерге 2 жерге прожектор орнотулуптур. Кечиндеси үйдүн алды жарык болуп калат экен, Кудай буйруса. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Сырты травертин менен жасалган. Мына ушундай сонун чоткий болуп көрүнөт экен. Ылдый тарабында чоң подвалы дагы бар туугандар. Бийиктиги 2,5 метр. Анан печкасы дагы бар. Азыр көргөзүп беребиз. Биринчи үйгө кире берели. Туугандар, уктуңуздар, бул үйгө сиздер ак тилек тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Мен жана көрсөткөн дайректер боюнча же болбосо Нирвананын жанындагы көчө менен түз жүрүп келсеңиздер болот. Адреси Коргондун 3-көчөсү туугандар. Мынакей киргениңиздерде коридору өтө кеңири, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Коридор, холл, кухня, санузел, теплый пол болгон. Мына ушундай ар бир бөлмөгө отоплениянын батарейкалары, паровой трубалары кеткен, таркаган туугандар. Сол тарапта автоматы, мына ушундай күзгүлөрү бүт бардыгы бар экен. Ремонттору өтө сонун экен, Асты ламинат, дубалдары моюща бой, потлоттору гипсокардон болуп жасалган. Мына ушундай туугандар. Киргениңиздерде коридордон кийинкиси бул мына ушундай холл туугандар. Холлдо эле мисалы бир 3 отоплениянын батарейкалары киргизилген дейт. Анан үй ээси айтып атат, жакшы жылытат дейт. Ылдый тарабында печкасы дагы бар. Мына ушундай холлдагы теплый пол, Потлокторун көрүп атасыздар, айнек терезелери пластик. Анан бул үй күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле, Кудай буйруса, күн батканга чейин ушул үйгө күн тийип турат экен. Бул биринчи бөлмөсү туугандар. Мынакей асты ламинат, дубалдары моюща бой, потлокторун көрүп атасыздар. Ремонтторуна сөз жок. Колдон келишинче жасаптыр. Бул тарапта дагы 3 паровой батарейкалар турат. Вытяжкасы дагы бар экен. Жакшы.
апа-пакай болгон жакшы дизайндагы эшиктер дагы орнотулган, окшош болуп турат. Анан бул экинчи бөлмөсү туугандар. Спальня кылып алсаңыздар болот. Мынакей. Мына ушундай. Анан сатылуучу жер үйдө буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө дейт. Ал жагын эми ээси менен келесиздер, сүйлөшөсүздөр, келишип аласыздар. Мынакей бул 4-чү бөлмөсү, спальный. Ар бир бөлмөсүндө вытяжка бар, жандырып койсоңуздар иштей берет. Ар бир бөлмөдө отопление батарейкалар киргизилген. Мындай чоң батарейкаларды орнотуп коюптур. Айнек терезелери пластик. Мына ушундай бөлмөлөрү кеңири кенен туугандар. Так, документтери так, кызыл китеби бар. Эми ак тилекке кирет бул жер. Анан билесиздер, мектеп, бала бакча, садик, городской больница, не керек болсо магазиндер бардыгы жакын туугандар. Пешком эле барып келе бересиздер. Анан маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Ак тилекти билесиздер, бардыгына жагат туугандар. Шаардын өтө престижный району бул жер. Мына ушундай отопление батарейкалар киргизилген. Бул кухнясы. Мына ушундай кухонный жаңы эмеректер дагы орнотулган. Газ бар, вытяжка иштейт. Бардыгы сиздерге калтырылат, Кудай буйруса туугандар. Ушундай үйлөр барыңыздарга насип этсин. Анан бул тарапта экинчи эшиги дагы бар экен. Үйөсү көргөзүп кой деди. Окей. Азыр артына дагы өтүп көргөзөм. Мына жерде тепкич менен түшсөңүздөр, мына жери гараж. Машиналарыңыздарды ушул жака киргизип алсаңыздар болот. Шаардын эле чети болуп калат бул жер. Анан бул тарапта бийиктиги 2,5 метр болгон подвалы дагы бар. Темир эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул тарапта печкасы дагы бар. Паровой отопление батарейкалары ар бир бөлмөгө тараган туугандар. Мына ушундай. Анан дагы жакшылап угуп алыңыздар туугандар. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна мына ушундай монолит плита дагы басылган. Мына ушундай. Анан бул жерде үй ээси айтып атат, бул үйдүн салынганына 3 жыл болду дейт. Салып 3 жылдан бери өздөрү жашайт экен кадимкидей. Анан эми шартка байланыштуу сатыкка коюп атыптыр. Так, бул үйдүн каптал тарабында 1 метр место бар экен, 1 метр место. 1 метрден бир аз ашыгыраак место бар. Стяжка болгон. Үйдүн алды дагы стяжка экен. Анан туугандар, мынакей карасаңыздар, бул жака өтсөңүздөр коргон. Үйдүн алды жагына өтсөңүздөр ак тилек туугандар. Мына ушундай өтө сонун жерде жайгашкан. Мына ал көчө менен түз жүрүп барсаңыздар, Западныйдагы Сквер Нирвана кафесинин алдынан чыгып каласыздар. Мына ушундай сонун жер туугандар. Анан үйдүн артында дагы 1 метрден ашык место бар. Азыр өтүп көргөзүп коеюн. Мына гаражыңыз пульт менен иштейт дедиңиз, Гараж пульт менен иштейт экен туугандар. Пультту бассаңыздар ачылат. Мына ушул жака машиналарыңыздарды киргизип койсоңуздар болот. Анан үйдүн арт тарабынан айланып өтүштүн кереги жок. Ушул жерден эле мен жанагы көрсөткөн кухняга кирип барсаңыздар дагы болот туугандар. Эми баасын айтайлы, баасы болсо $150,000 бааланды. Анан бул жерде үй ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, жакшы кеми болот дейт, түшүрүп берет экен. Барыңыздарга ийгилик, ушундай жаңы салынган, сонун жерде жайгашкан ушул чөткий жер үйдү колдон чарбаңыздар туугандар. Барыңыздарга ийгилик.